Турмуштагы окуяларды тасмада жана театрда мыкты деңгээлде ойноп жеткиргендер бул актер жана актриса экендиги талашсыз. Адам баласында 10% талант болсо, ал эми 90% бул аракет деген сыяктуу эле учурдагы актрисалардын жетишкен ийгилиги, алардын таланты, ошондой эле роль жаратуудагы кыйынчылыктары туурасында бүгүнкү көрсөтүүдө сөз кылабыз, саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө бир нече белгилүү актрисаларды чакырган элек, алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу маек курмакчыбыз. Ал үчүн алгач Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетованы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кеңеш Курманалиеваны студиябызга чакыралы. Ушул актрисалык кесипке келип калууңуздун ким себепчи болду? Канча жашыңыздан келип калдыңыз? Алгачкы ушул роль аткаруудагы биринчи роль аткарганыңыз эсиңиздеби? Мына ушул туурасында сөз кылалы. 4-5 класста окуп жүргөндө алтын кызды коюп калдык. Алтын кызды коюп калгандан кийин эле баягы балдар ойнойт да эми школдо. Анан мага алтын кыздын апасын берип койду. Алтын кыздын апасын берип койгондон кийин кандай чыкканын эле билбейм, иши кылып анан бир мугалимим айтты. Ой, сен ушу артист болчусуң экенсиң, сенин ролуң жакшы чыкты деди. Анан ролду каяктан билели. Анан Биржевальский театры оюн коюп келип калды. Ал убакта клуб жок. Көшөгөнү тартып эле, мындай кылып эле баягы ошого кое берчи. Анан ошол артист болсом экен дейм. Эми ошого карасаң, Кудайдын буйругу менен мага үн берип койгонун карасаң. Теңдешим алтын кен алыс алкымда, анды иштесең тартынба, ушул эле сабыл калыптыр эми. Эми 60 жыл болду да мен иштегениме, оңой эмес алдың айтайын. Анан ошону ырдайм, анан теги ырдашат, оркестрибиз бар, кыягыбыз бар, мандолинибиз бар, комусубуз бар. Ошентип анан муногу 55-жылы муногу опера балети жаңы бүткөн экен. Ушул Фрунзеге келдик. Ошто нарында берип атат, таластан мен жактым. Бир күнү кеч кейте берди дагы эрте менен 9-та чакырды. Таластан келген жана теңдешим деген ырдырдаган кыз жакты деди. Көлдөн Сейиткулова жакты деди, Сейиткулова жеңер. Ошо менен анан баарын айтып өттү, анан Сакуличтин ошо муногу опера балеттеге барып, эрте менен 5-те ошо жерде концерт болот. Ошо жерге келгиле деди. Анан ошо жерге бардык, грамота алдык, сыйлык алдык. Сизди биз тасмалардан дагы, театрдан да көрүп жүрөбүз. Анан алгачкы ушул чыгармачылыкка келүүңүздөгү негизги актрисалык багыты сиз биринчи театрдан баштадыңызбы же тасмалардан баштадыңызбы? Мен биринчи Москвадагы театральный институтту бүтүп келгем, 5 жыл окудум. 5 жылдан кийин Ош Кыргыз драма театрында 22 жыл иштедим. Анан Кыргыз мамлекеттик Бакиян Кудыкеев атындагы театрда 20 жыл иштеп атам. Менин театрга берилип калган себебим тияктан буйрук болсо керек. Жаш актрисалардын көбү эле 1-2 киного түшүп, тасмага түшүп, эртеси алар өздөрүн жылдыз сезип алышат да. Ошондой актрисаларыбыз да бар да арабыздачы. Анан сиздердин убагыңыздарда ошол кандай эле? Биз өмүр бою театрда иштесек, мына Кеңеши же болсо бир 50 жылда иштеп атат театрда. Мен 40 жыл иштеп атам, Кеңеши женики 60 жыл экен. Бизде жылдыз оорусу деген жок. Биз жылдыз эмеспиз. Биз мамлекетке кызмат кылган кызматкерлербиз. Дал ушул театрда иштедик деп атпайсыздарбы? Анан ошонун дагы бир кыйынчылыктар болсо керек. Албетте сырттан караганга оңой болушу мүмкүн, бирок кыйынчылыктар. Театр бул аябай кыйын. Силер театрга келгенде биздин эмгегибиздин үзүрүн гана көрөсүздөр, результатын көрөсүздөр. А иштөө процесси жер астынан кен издегендей эле, ийне менен кудук казгандай. Себеби ар бир ролду издеп табуу, ар бир ролдун үстүндө иштөө бул аябай татаал. Мисалы үчүн мен сахнада деп коеюн Курманжанды сахнада ойноп атам, маган режиссер аркылуу Курманжан берилди. Ал кишинин кулук мүнөзүн, автобиографиясын баскан турганын, баласына кылган мамилесин, энесине кылган мамилесин, элине кылган мамилесин бүт баарын изучать этип чыгышым керек. Ошондон кийин анан роль пайда болот, образ пайда болот. Театр боюнча суроо берейин дедим эле. Сиз айтып атасыз, көп
көп убакытты талап кылат. Ар бир ролду ойнош үчүн образга кирип изилдеп чыгыш керек деп, ошонун баарына мисал келтиргенде ошо канча убакытты талап кылат даярдануу эмес? Кээде жыл аздык кылат, кээде ай аздык кылат. Көп эмгекти талап кылат. Акыл эс. Бизде физический иш менен физический сырткы келбетибиз менен иштешибиз керек, бирок ички дүйнөбүз ошол ар бир ролго толуп туруш керек. Эгерде тола албаса, ички дүйнөбүз анда образ чыкпай калат. Ошол сиз үчүн ошол тасмада роль жараткан оңоюраакпы же театрдабы? Экөөнүн кимиси кыйыныраак? Жалал Абад театрында биринчи анан жана үйлөнүүдө Дүнашкадан баштадым мен. Дүнашкада барып, анан Жалал Абадта көп рол ойнодум. Эгиз балада, Муңдукта ошондой болуп, анан илгери анан Хрущев Биржевский театрын жоюп, Жалал Абад театрын жойбодубу? Анан ошондук Субалиев аксакал анан тандап эле, могу болуш Мадасымов билгендерди айтайынчы, Ырысбай Абдыкадыров, Тууганбай Абдыев баарыбыз чогуу ошо Жалал Абад иштечүбүз алдыңга дейин. Анан Нарынга которулдук. Тиякта 8 жыл, биякта 35 жыл. Мына биз аябай кыйынчылыктарды көрдүк. Силер айтып атасыңар. Мен биринчи театрга киргенде 40 сом менен киргенмин. Ал убакта 400-500 деген сом жок болчу. Мен суроома так жооп берипкансыз. Ошол тасмада роль жараткан сиз үчүн оңоюраакпы же театрдабы? Мисалы театрда бүгүн жаман ойноп койсоң, эртең жакшы ойноп аласың. Мындай да. Эми багы чыгармада ошондой боло берет. Сөзүн унутуп каласың. Бул сиңет жаңы чыкканда эле боло бербейт, жанагы күлүк аттай болот. Таптаган аттай болот. Сөз сиңет. Анан кийин муну сахнада ойногон ошентип жетилет. А кинонуку андай болбойт, такыр башка. Кинодо бир тартылдың, жакшы болсо да ошо менен кетесиң, жаман болсо да ошо менен кетесиң, алдыңга кетип калайын. Демек, тасмада тартылуу кыйынчылык. Такыр башка. Тасмада алдай албайсың. Сахнадан алдап коюшуң оңой эле болот. Ал эми азыр учурдагы актрисалардын кимисин баалайсыз деген суроого коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошого көңүл бөлөлү, андан соң талкууну уланталы. Азыркы учурда актрисалардан мен Элина Абай кызын баалайм. Анткени ал башка мурунку актриса, мисалы тактап айтканда Татыгүл Турсунбаевалардын ордун татыктуу базалат деп мен ишенем. Ал эми билими жагына караганда бүгүнкү күндөгү актрисаларды мен ошо калеми жок акынга салыштырып айтып кетмекмин. Себеби дегенде ар ким өзүнүн казанда кайнаш керек. Азыркы учурда эч кимди деле баалабайм. Себеби бүт эле ырчылар актриса болуп кетишти. Себеби алар бир кайгылуу адамдын ролун мындай жарата алышпайт да. Себеби алардын ырчы болуп жүргөнүн элдер билишет да. Учурда актрисалардын көбүнчөсү ашача ойнойт. Мен алардын ойногону жакпайт. Кыргыздын кыздарынын бетин начар көрсөтүп койгон. Мисалга алсак, как выйти замуж за Гүджүмпө дегенде 3 кыз ойнойт. Биздин мынча айтканда башка жактан таланттуу болсо да, актерлук жактан алардыкы өлүк да, мындай айткандачы. Бул аябай эле начар көрсөткөн, кыргыздарды аябай эле вульгарный кылып көрсөткөн. Бул уят. Илгерки актрисалардан ошол эле Сабира Күмүшалиева 50 жашында ролго кирген. Ал деген ушунчалык кыргыздын кемпиринин даана жүзүн көрсөтүп бере алган, жүзүн ачып бере алган. Ошол эле Татыгүл Турсунбаева кыргыздын даана кебетесин көрсөткөн да, мындай айтканда, аларды элге көрсөткөндөн уялбайсың да. Азыркы учурда Кыргызстанда кинонун саны көбөйүүсү менен актрисалардын дагы саны көбөйүүдө. Актрисалар ар кандай шоу бизнестеги студенттер да болушу мүмкүн. Алардын жогорку билими жок. Ошондуктан азыркы актрисалардын сапаты төмөндөп кетүүдө. Мурунку актрисаларга кайрыла кетсек, Назира Мамбетова, Кеңеш Курманалиева, Сабира Күмүшалиева сыяктуу чыгаан актрисалар болсо, анда мен башкача болмок деп ойлойм. Алар кандай роль жаратпасын, ошол ролду жеткире так аткарган. Көпчүлүк учурда ырчылардын актриса болушун көпчүлүгү жактырбайт, бирок мен алардын ырчы болгондуктан актриса болгонуна каршы эмесмин. Алар эки кесиптен жакшы аркалап кетишет. Мисалы үчүн мен белгилей кетсем, Айпер Көбек кызы, Айгерим Расул кызы, Сайкал Сатбакасовалар өзүнүн мындай кинодогу ролун жеткиликтүү аткарышат да. Мен булардын актрисалык эмесине мындай таазим этем да.
Эми кайсынысын айтсам, саны бар, сапаты жок деп айтмакчымын. Канчалык саны өссө дагы сапаты өспөй жатат тилекке каршы. Атың чыкпаса жер өрттө дегендей, мындай кичине эле ымыр-чымыр таланты болсо эле бардыгы киного тартылып, киного чуркап, жулунуп, атын чыгарып келишүүдө. Бирок бардыгы эле, мен 100% бардыгы эле таланты жок, бардыгы эле ушинтип атын чыгарыш үчүн киного тартылып жатат деп айтпайм. Алардын арасында да таланттуулар бар. Мисалы мага Кубиктин кызы Айпери, Кубик кызы Айпери жагат. Анын аткарганы да ырчылык өнөрүн дагы, актрисалык өнөрүн дагы экөөнү тең чогулуп кетип жатат. Андайларга эмне десем, ийгилик гана каалап, азаматсыңар гана демекчимин. Учурдагы жаш актрисаларды дагы бүгүнкү биздин көрсөтүүгө чакырган элек. Жаш актриса Гуел Кадырбекова жана Калипа Үсөнова бүгүн биздин студиябызда. Мына азыр айтып атпайбы? Илгери деген телевизор жок. Кудай талант берген гана артисттерди алчу. Азыр жанагы радио бар, өзүңөр билип атасыңар. Ал өйдө кылса өйдө кылып экен, үндү бийик кылып коет экен, коосто урдаттырып коет экен. Баарын телевизордон көрөт экен. Мисалы үчүн биздин убагыбызда саналуу гана артисттер бар болчу. Мисалы жана Исакова, Шайлоо Мукашева дегендер, муногу Сагыйпа Чечебаева, Тамара Жумакаева биз нарынды иштеп жүргөндө. Андан кийин ошо эмелер барды, атын айтпай эле коеюн, кийинки жаштар барды. Ала жана 40-ында чөпчүлөргө барганда барчу эмес, свет жок жерде барчу эмес алар. Биз ошол эмеде свети жок, жана микрофон жок жерде биз ырдап өзүбүз көнүп калганбыз. Ошон үчүн жанагы нарын жылдызсары деп биз чыкканбыз алдыңа кетип калайын. Кечиресиздер, мен азыр Бореке сиздердин передачаңызды көрүп туруп мен аябай арданып кеттим да. Нагыз актриса менен билими жок актрисалардын айырмасын билбеген биздин көрүүчүлөргө мен капамын. Биз азыр бул передачадан кийин актер менен мен намыстанып турам. Себеби биздин көрүүчүлөр накты актриса ким экенин билишпейт, и мындай сырттан келип актриса болмуш болуп аткандардын айырмасын жекеле көрүүчүлөр эмес, жөнөкөй адамдар эмес, даже жогорку жактагылар дагы профессиональный актер менен жөнөкөй актерлордун айырмасын билбейт. Ошон үчүн мен жаштарды ушул теле аркылуу кайрылат элем. Театрларга келиңиздер. Театрларда сиздерге жаман менен жакшыны, ак менен каранын айырмасын үйрөтө турган бул театрдын күзгүсү. Театрдын күзгүсү бул өзүбүздүн ички дүйнөбүздү чагылтат. Ошон үчүн мен көрүүчүлөргө дагы бир жолу кайрылам. Профессиональный актер менен жөнөкөй актерлордун айырмасын билип жүрсөңүздөр. Жаш актриса катары сизди чакырдык. Канча тасмага тартылгансыз жана кандай аталыштагы тасмаларга? Бүгүнкү күндө 9-чу тасмага тартылып жатам. Башында албетте эпизод ролдордон баштадым. Анан көбүнчө режиссерлор мага өзү терс ролду беришет да. Анан элде таң калат, эмнеге эле ушул терс ролдорду жарата бересиң депчи. Чында мен аны өзүм тандабайм да. Режиссер кимди кандай ролду көрсө менден ошону беришет өздөрү. Ушул жерде жаш актрисаларга карата, бир билими жок актрисаларга да өзүнчө бир сын пикирлер айтылып өтпөдүбү? Анан сизде бул жагынан билим барбы? Эч кандай актерлук билимим жок. Мен актрисамын деп айтыштан өтө алысмын. Кene билимим жок. Анан сизде ушул билим жок туруп ушул роль жаратуу сиз үчүн кыйынчылыкты алып келеби? Билбейм, мен башкаларга кандай таасир берип атат. Мен үчүн мисалы үчүн билимим жок, мага уят болот анткени билбеген нерсемди бирөөгө кандай бир сабак болсун деп көрсөткөнгө мен кандай укугум бар, кандай акым бар да. Мен ошондой ой пикирим да. Сизге бир акыркы суроо болсун, бул Курманжан Даткандын ролун ойнодуңуз. Мына ошол жерде да бир тарыхта кала турган тасмага роль жаратууда ошол Курманжан Даткандын образына киргенде сизде кандай сезимдер болду? Билесиздерби, мен сахнада же болбосо кинодо 40 жылдык тажрыйбам болсо дагы бул ролду аткарыш мен чын аябай татаал болду. 40 жылдын ичиндеги эмгегим, баягы практикам менен
Курманжандын образын тартылыш үчүн бул татаал нерсе. Ар бир нерсенин өзүнүн татаалдыгы бар, ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы бар. Ошон үчүн мен бул ролду оңой эле тартылып койдум деп айтуудан аябай алысмын. Кудай буйрса, ошо сиздердин алдыңыздарда фильм тасма кандай чыкса, ошондой кабыл алыңыздар. Көрүүчүлөрдүн критикасы болсо, аны да көтөрүүгө даярбыз, мактоосу болсо, аны да көтөрүүгө даярбыз. Рахмат, сизди зат кылалы. Бул кесипке кокустан келгенсизби же атайын кастингтерден өткөнсүзбү? Кокустан келдим, көчөдө. Темир Бирназаров ошо бир соода түйүнөн көрүп калып, мен иштеген жерден көрүп калып, чакырып калган. 3 жылдан бери башкы ролду ойной турган кыздын ролуна кыз керек эле деп 3 жылдан бери таппай жүрүптүр. Анан ошо чакырып, мастер-класс өткөрүп, актерский мастерство деп анан чакырган, ошонун баары аралашып калдым. Сиздин жолдошуңуз бул актрисалык кесибиңизге кандай карайт? Мен азыр Кудай буйрса жолдошум түзү эле карайт, жакшы эле карайт, анткени өзү ушу чөйрөдөн. Белгилүү актрисаларды билебиз, өздөрүнө бир шакирттерди даярдашат, сабак беришет. Сизде дагы бир шакирттер барбы? Шакирттерим аябай көп. Учурдагылардан кимдер болду экен, билсек болобу? Мисалы, Нарын театрындагы баарынын аттарын айтып отурбаймын. Мисалы үчүн азыр народный болуп, жакшы болуп жүрөт. Тиги Дамира Баратбаева, анын күйөөсү, мына Күмөндөр абылып, табылдактанып, дагы нарында да көп эмелер бар. Анан бердеги Жаштар театрындагы бүт менин окуучуларым. Себеби бул Жаштар театрына мен 94-жылы которулгам чакыруум боюнча. Ошондон бери мен көп рол ойнодум сахнада. Мен менен партнер болуп ойногондорума мен абдан жакшы кеңешимди берем. Азыр артисттен көп неме жок. Бар эле артист. Көчөдөн кармоо алып, любой кыргызга мынагы микрофонду бере койсоңор 4 куплет ырдап берет, алдыңа кетейиндер. Ошон үчүн мен азыр бул телевизор көрүүчүлөргө дагы, силер көрүп отургандарга дагы айтарым, азыр атылып чыккан жакшы артист болбосоңор, артист болбой деле койгон жакшы болом. Мен ушундай айтам да. Анан бу жана окуган деп коесуңар. Бу окуган абдан керек экен. Мен абдан кыйналгам. Мына Кабаниха, Калчыка, Оңолкандын баарынын нарында мен ойнодум. Тифлисиге барып, экинчилик тап келдик. Андай 15 республика болчу. Анда булар астар өздөрү барып атпайбы? Кара Калпакка бардык. Москвага 2 жолу оюн коюп барганбыз. Мен 3 спектакль менен баргам. Жана эрте жаштагы турналарды аруу кене. Сиз ушул кылган иштериңизге, тандаган кесибиңизге Аллах разыбы же нааразыбы деп ойлойсузбу? Же сиздин жашооңузга Аллахтын тиешеси бар? Сону суроо бердиң, балакетиң алайын. Биздин убагыбызда жаштар келгенде, биздин жаш убак кесибибизде Кудай жок деп тарбиялаган. Муну чекесин билесиңер. Бирок ошондо дагы биз Кудай дегенбиз. Мына агым 70 жылга кетип баратат. Мен мындан канча жыл десем 25 жыл болуп калды. Мен 5 маал намаз окуйм, балакетиң алайын. Кудай дейм. Аракты өмүр бою ичкен эмесмин, жаш кезимен. Себеби чоң артисттерди көрүп калгам. Анан кийин эмне үчүн бул кийимди жакканын кие бергиле. Мен шым да кием, алдыңа кетейин. Шляпа да кием. Уну ырас суроо бердиңер. Ушундан көрсө да, мисалы. Кандай жарашат, кандай жакшы жүрүш керек да. Туурабы? Эмнеге жарак? Кымбатына, арзанына карабагыла. Бирок Кудай дегиле. Кудай дегиле, бассаң турсаңар Кудай дегиле, өткөн кишилерге эмеңерди кылгыла. Оросону постоянно кармайм мен, садага кетейин. Анан эми ар жагын эми Алла Таала өзү билет да. Улуу муундардан, улуу муундагы бир актрисаларыбыздан, Кеңеш эже сыяктуу бир белгилүү актрисалардан сабак алып турасызбы? Жок. Алгым келет, бирок бүгүнкү күнгө чейин алган жокмун. Себеп эмне болду экен? Себеп азыркы учурда баягы азастан тепкичтен көтөрүлүп келатам. Албетте мен өзүм актрисам деп айтпайм. Баягы режиссерлордон сабак алып турам, продюсерлерден. Театр жагына дагы бир аттансам деп ойлоп көрдүңүзбү? Аракетиңиз барбы? Же театрдан өзүңүздү бир элестете албайсызбы? Театр
аябай эле кыйын болуш керек, билбейм, ага жетип быша элек болушум керек, мисалы үчүн. Саламатсыздарбы? Азыркы актерлор көбүнчөсү ырчы болуп атат, ырчылар актер болуп атат. А сиздерге ырчы болуп сунуш түштү беле? Ооба, андайлар түшөт экен, чын эле билбейм эмнеге биздин кыргыздардан актриса болгондон кийин сөзсүз бар, ырдабайсыңбы, уже таанылып калдың дагы чыксаң дагы мындай башка жаңылык кылып дейт. Бирок мен ага билбейм, өзүм жеке оюм, менин каршымын да. Анткени ар ким өзүнүн эмесин майын чыгара билсе ишин. Анан мен өзүм чалабычык жаңы эле кирип билбей, билим жок болсо дагы ырчылыкты да эметип, жанакы эмне эле эмени башын эңсейт болуп, тиякты да биякты да эңсебей бир жагын майын чыгарып же билим алсам, анда бир жөн эле. Ал эми алдыда дагы бир нече талкуулар болот, бизден алыстабаңыздар. Сыналгындын алдына келсек эле, эркек киши менен аял киши экөө жакындашканда эле биз көзү жумуп эле монтоо кылып алышык элек да. Голливуд кинолорунда. Азыр эми кыргыздын кинолорунда ошондой болуп калды да. Булар кандай карайсыздар? Мисалы, кыргыздын кинолорунда ошо Голливудду туурай издеп, кыргызды туурабай, чет өлкөнү туурап жатышат да. Булар кандай карайсыздар? Бу мисалы үчүн мына Американын киносун көрүп атасыңар да. Муну башка киши тандайт, артисттерди. Баланчаны тартасың деп туруп алып келип берет. Анан эми бизде эми аларга теңелгенче качан теңелбейбиз, жаштар түшсүн. Бирок бизде ошо режиссерлордон кетип атат, тандагандан. Бизде эмне өспөй атабыз? Биз дагы мындайбыз да. Мен бир нерсе тартсам, мисалы үчүн, мен деле тарта алам. Багы 60 жыл бекер жүрүптүрмүн, сенден бирди алып, мындан бирди алып койсом болот. Сахнага да эме койсом болот. Бирок ошону ар ким өзү ишим жакшы болсун деп ойлобойт. Мисалы үчүн, мынагы уулум бир неме чыгарма жазып калса да, мисалы, мени кой десе, эмне кылат? Жокчулуктан тигил чыгат, менин кызымды тарт, менин баламды тарт, менин баланчамды тарт, баланча акча төлөйм дейт. Мына ушу себептен бул туура эмес. Ошону токтотуп, майын чыгарып иштесе сенден да чыгат, любой кишиден чыгат. Алар акчадан качып эле, мисалы үчүн, тиги 5-6 кишинин ролун бир кишиге сүйлөтүп коет. Анан ошо менен ал 2 кишини жакшы сүйлөйт, 1 кишини жакшы сүйлөйт. Анан 4-5 кишини жакшы сүйлөй албайм да мен, мисалы үчүн. Анан жанагы монотонный деген балекет бар. Образга кирбей эле сүйлөй берет. Анан жана операторлордон да кетип атат, кечирип койгула. Башка жердин киносунан көрсөңөр, мына мен азыр сүйлөп атам, кандай кабыл алып атат. Ошол кирпиктин немесине чейин крупный алып келген, серетний, ушундайларды көп операторлордон да кетип атат да, ушу немелерден. Саламатсызбы? Сиз азыркы учурда актрисасыз, кийинки мезгилде кызыңызды актриса кылып тарбиялайсызбы же тарбиялап жатасызбы? Биринчи ага турмуш куруп алайын, албетте кыздуу болоюн, анан көрөбүз. Өзү каалаган кесипти тандайт. Тасмада ролдорду кандай аткарсаңар, жашооңузда да ошондой алып жүрөсүзбү же? Жок, кандай деле эмес. Турмушта өзүң жүргөндөй эле да, кадимкидей эле адамдай болот. Силер катары эле, эл катары эле. Тияка барганда сага бир роль берет да, ошону режиссер задача берип коет, ошону эле ойлоп чыгасың, болду. Андан тышкары ал тасма бүттү, ал эмелер бүттү, чыктың, өзүң жашоо менен кеттиң. Ошол ролду бергенде баягы чоң бир даярдыктарды көрөбүз деп баягы сөз менен айтып калышат. Бирок биз кантип даярданарын билбейбиз да. Мисалы, сизге бир роль берилди, кандай даярдыктарды көрөсүз ошону мыкты аткарыш үчүн, мыкты деңгээлге жетиш үчүн? Назира эже айтып кеткендей эле, баягы ошонун бүт тарыхын изилдеп чыгасың. Аладын кулк мүнөзүн, жеген тамагына чейин, баскан турганына чейин изилдеп, анан барып баягы жанакы эмеде шуурдай болуп тизилип калат да, анан ошондо барып, анан кийин өзүңө сиңирип баштайсың. Анан аны тасмага даярдан тасма бүткөндөн кийин андан чыгыш да кыйын болуп калат экен да, кээ бир учурдачы. Аябай ошондо ролго кирип кетсең, анткени башыңан ылдый ошол адам кийингенден бери, жаккан тамагы, жаккан өңү кийиминен бери аябай даярданасың да, анан кийин ошону тартылып барып чыгабыз.
анан бүткөндөн кийин андан да чыгышта аябай кыйын болот да. Албетте биринчи сценарийди окуп чыгасың, анан кийин режиссер менен сүйлөшөсүң, баягы түшүнбөгөн жерлериңди түшүндүрүп берет. Болду ошондой эле. Роль жаратууда бир кыйналган учуруңуз болдубу же сиз шар эле аткарып кеттиңизби? Биринчи ролуңузга канааттангансызбы өзүңүз? Жок, албетте азыркы күнгө чейин канааттана элекмин аткарган ролдорума. Баягы өзүң көргөндөн кийин экрандан баягы оңдойсуң да, коррекцияны ошол жактан кыласың. Бул жерин ушинтип аткарсам болмок деп. Ошондон кийин тепкичтен тепкичке өйдө өзүшөбүз да. Ал эми бүгүнкү биздин конокторго дагы коомчулуктан келген суроолорго жооп алалы. Ушул күнгө чейин кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Мен Кудайга ыраазымын, алдыңа айтып калайын. Мен бир жогорку советтен грамотасын алдым, 2 почетный грамота алдым, Бурцованын колу менен коюлган, эмгек сиңирген артист деген наам алдым. Эме алдым, жанагы атам көрөй, унутуп атканым кара, жакшы пенсиянын атын эле, особой персональный пенсияга чыктым. Ошого ыраазымын, 20дан ашык кином бар. Актриса болуу сиз үчүн коомго таанылуу максатындабы же мекенге кызмат кылуу иретиндеби? Мекенге кызмат кылууга албетте. Анткени элиң болбосо сен кимсиң? Эл менен эл болуп жүрөсүң, адам болуп. Учурда көпчүлүк кыздар ачык тасмаларга түшөт. Сиз да ошондой ролду жараткансызбы? Баш тарткам, сунуш түшкөн. Жок, жарата албайм андай ролду. Буга чейин дагы бир мурдагы кездеги бир тасмалардан биз актрисалардын бир ачык ролдорго түшүшүн бир көргөн эмес элек. Анан бирок учурда бул жөн гана бир көнүмүш адат катары болуп калды. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул кинонун актрисалык чеберчиликтин бир өнүгүп кеткендиги же тескерисинче баркынын жоготкондугу? Ал мага жакпайт, алдыңа кетейин. Мисал үчүн, мына өзү эле көп эле кинолорду көрүп жүрбөйсүңөрбү? Өбүшпейт сындап келгенде. Андайды көрсөтмөктүсүн. Мен өзүм абдан жаман көрөм аны. Ошол өбүшкендей кылып эле, мисал үчүн кечирип койгула, мен көрсөтүп берейин. Берек болду, сахнада ойногондо болду. Мына ошондо тесякта отургандар элдер өбүшүп атат деп ойлойт. Мисалы ошентип ойлойт. Эч убакта ал болбойт. Ал тетиге бөлөк жака жарашат. Биздин эмебизге жарашпайт, алдыңа кетейин. Илгери манастан бери келатканбыз. Бизге иман керек, абийир керек. Эң мыкты актриса болуш үчүн эмнеге басым жасаш керек? Ошо өзүң аракет кылышың керек да. Бирөөдөн сатып албашың керек. Мен ушу жакшы актриса кылат деп бирөө менен баягы жакшы мамиле түзбеш керек, өзүңөр түшүнүп атасыңар да. Ал болбойт эч убакта. Чындыгында азыркы кинолорду биз ата энени эмес, жалгыз көрө турган болуп калды да азырчы. Ар бирибиз өз комнатага кирип алып көрө турган болуп калды да. Эми менин суроомда азыр бир кинону тарта турган болсо азыркы жаштар атагы 7 тууганга чейин тарайт да, анан бирок 70 күндөн кийин кайра эле ошо атакты кайра эле жоготот. Ал эми илгерки кинолор ошо атагын жоготпой келет да. Ошого эмне себеп болушу мүмкүн? Эми мен айтсам, киночулар ирисоло таарынып калат го. Айтыңыз, ачык, чындык катуу тиет дейт да, чындыкты айтышыңыз керек. Чакырбасын, мен Кыргыздын киносун көрбөйм мен. Муну мен айтып коеюн, ачык эле. Мен ошо өзүм катышкан, анан Абышкам катышкан кинону гана көрүп коем. Анан чындыгында ушундай көп эле тартып атат, бирин турап, бири турап, ошону көргөн жокмун, кечирип койгула, мен көрбөйм. Себеби эмнеге көрбөйсүз? Эмнеге? Бул жактырбагандыкпы же? Мага жакпайт. Ошо мындай тиги сүйлөгөндө дагы берилип сүйлөбөйт, душасы менен ойнобойт. Анан эле ушинтип эле саны бар, сапаты жок кинолор көп болуп атат, бирин бири туурап эле. Келиңиз, мындай кылалы. Бүгүнкү биздин көрсөтүүнү жыйынтыктап өтөлү. Алдыда сиздерде кандай пландар бар? Кандай тасмаларга тартылып, коомчулукта жакын арада эмнени сунуштайсыздар коомчулуктан? Балким эл күтүп аткандыр сиздерден жаңы ролдорду. Ушуну айтуу иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиз, сиз. Мен эми Кудайга ыраазымын. Мен ошо бир оңолкан аябай жакшы чыкты эле да. Оңолканды билесиңер да эми. Ушундай рол ойносом дейм да, азыр да ал күчүм бар. Анан калган жанагы положительный ролдорду мен көп ойнодум. Анан ошондой бир характерный рол ойносом дейм. Эми ал болсо болду, болбосо мен ыраазымын. Кудайга ыраазымын. Ушунча
жетип отурганым, реклама роликтердин баарын эле түшүп эле чакырып эле түшүрө берет. Анан мен ошого ыраазымын. Анан бул эки кысым айтарым. Иштери ийгиликтүү болсун, жакшы актриса болгула, атактуу актриса болгула, алдыңга кетип калайын. Бирок актриса болгондон кийин силерге айтарым, бул отурган балдарыма да айтарым, биринчи адам болуш керек. Адамдык сапатыңарды жоготпогула алдыңа кетейин. Адамдык сапатты биринчи кармасаңар, анан жанагындай аракет кылсаңар берекет чыгат. Элибизде тынччылык болсо дейм, анткени азыр биздин кантсек дагы эме ошондон дагы бир таасири тиет го бизге. Ошондон биздин дагы чыгармачылык кандайдыр бир деңгээлде дагы көз каранды болуп калат. Ошон үчүн Кудайым маңдайга жазганын көрөбүз. Тынччылык болсун, ден соолук берсин баарыбызга. Рахмат. Алдыдагы пландар жакын арада скейт шоунун съемкалары башталат. Буюрса ошол жактан анан бир сериалга чакырган эле. Балким ошолор болуп калса, анан күзүндө көрөсүздөр. Ушуну менен чейирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чейир, сиздин багыт.